өзүмдүн мындай каалап жаткан нерсемди айтып бере албай, бул жакта билим берүү тармагы чындыгында аябай өнүккөн. Ар бир ишти мындай өзүнүн майын чыгарып аткарууга аракет кылышат. Ассаламу алейкум достор, кандайсыңар? Германия менен Кыргызстандын ортосун жакындатуу үчүн Кыргызстанда отуруп эле Германиядагы пайдалуу маалыматтарга ээ болуп, Германияга дүйнөнүн чар тарабынан келген ар кандай улуттардын, алардын жашоосу, салт санаасы, Германиядагы кыргыздар, алардын ийгилиги, алардын кыйынчылыгы, андан чыгуу жолдорун, талап, тартип, тазалык деги эле койчу кандай гана пайдалуу маалымат болбосун, сиздер менен бөлүшүп туруу максатында Прогресс медиа каналын билгим келет долбоорун баштадык. Мага көптөгөн кайрылуулар болот. Германияга кантип барсам болот, кантип ал жакка окууга тапшырып кетсем болот деп ар кандай агайындар, жакын тааныштар жазышат. Ошолорго жооп кылуу максатында азыр Нурмухаммед деген аупер программасы менен келип, бул жакка окууга тапшырып калган жигит менен маек курабыз. Демек, ошол маалыматтар сизге дагы пайдалуу болсо, кызык болсо, каналга катталып, башка досторуңуз менен бөлүшүп, лайк басып, колдоп турасыз деген үмүттөмүн. Азыркы учурда баарыңыздарга белгилүү болгондой эле бүт дүйнө жүзүндө карантин болуп жаткандыгына байланыштуу үйдө отуруп эле биз интернет аркылуу каарманыбыздан интервью алдык. Анда эмесе баштадык. Ассаламу алейкум, Нурмухаммед, кандайсың? Валейкум ассалам. Жакшы, рахмат. Кудайга шүгүр, баары жакшы. Келем биз таанышалы, өзүң жөнүндө кыскача маалымат берсең. Кайсыл жерден болосуң? Кантип келип калдың? Кандай программа менен келдиң? Ошол жөнүндө бир аз кыска маалымат берсең. Мен өзүм Жалал Абад областынын Аксы районунун Аксу айылынан болом. Мен Германияга аупер деген программа менен келгем. Бул аупер программасы жаштар үчүн Германияга келип, немис тилин үйрөнүп, Европаны саякаттап, жана менталитетин таанып билүү үчүн арналган программа. Германияга келгениңе канча болуп калды? Кайсыл жерине келдиң? Же болбосо кандай кыйынчылыктар болду биринчи келгенде? Азыркы учурда Германиянын Ганновер деген шаарындамын. Келгениме 1,5 жыл болуп калды. Бул жака келгенимде биринчиден немис тилинен аябай кыйналдым. Өзүмдүн мындай оюмду айтып бере албай, өзүмдүн мындай каалап жаткан нерсемди айтып бере албай, чындыгында аябай оор болду. Экинчиден бул Германиянын менталитети. Бул жакта мисалы үчүн адамдардын кандай десем, жүрүм туруму, мындай кылган мамилеси аябай мындай таң калтырды. Анан кандай десем, ошол нерселерге көнүшүп кетүү мен үчүн чоң бир кыйынчылыкты мындай жаратты десем болот да. Ошол. Анан да кыйынчылык десем, мисалы үчүн мен келгенимде тамак аштан кыйналдым. Анткени биз эртең менен тамактанып, түштө тамактанып, кечинде дагы тамактанып, ушундай болчу. Кыргызстанда мисалы үчүн окууга кетерде мисалы үчүн плов жеп, эртең менен саат 8-дерде. Бул жака келгенден кийин уже кандай десем, саат 8-де мындай плов, мындай күчтүү тамак жесең, бул жактагылар аябай таң калышат да. Бул жакта эртең менен кисен чай, нан гана мындай ошол жеп алышат да. Тамактануу бул түштө, кээде гана мындай кечинде тамактанышат да. Көбүнчөсү мындай түштө тамактанышат бул жакта. Мен Кыргызстанда көнүп калган үчүн эртең менен тамактанып, бул жакта чындыгында оор болду. Бир ушул нерсеге көнүүчү. Анан бул жактан дагы бир тамактары башкача да, мисалы үчүн мындай европейский, Кыргызстанда лагман, манты, оромо жеп жүрүп, бул жакта тамактан дагы аябай кыйналдым. Азыркы учурда кайсы тармакта окуйсуң? Ошол жөнүндө айтып берсең, окууда талап, тартип кандай экен? Азыркы учурда мен аусбилдинг кылып жатам. Бул аусбилдинг Кыргызстанда 9-ту бүтүп эле лицейлерге, колледждерге, же болбосо кесиптик окуу жайларга мындай тапшырган сымал эле бул жакта аусбилдинг деген тармак бар.
бул ауспилдун окуйсуң жана практика жүзүндө бирге алып кетесиң да. Мисалы үчүн окууга барасың 3 күн. 3 күн болсо сразу эле ошол нерсени иш жүзүнө аткарууга аракет кылып баштайсың да. Бул менин тармагым болсо азыркы учурда альтенфлега деген тармак. Бул кесип Кыргызстанда жок десем деле болот. Анткени бул Германияда бул карылар үйү бар да. Мен карылар үйүндө практика өткөрөм. Мисалы үчүн Кыргызстанда өзүндө эле бир 3-4 эле карылар үйү болсо, бул жерде бир айылда эле 2-3 карылар үйү бар да. Ошого байланыштуу бул жакта альтенфлега деген кесип. Бул мындайча айтканда өтө маанилүү бул кесип десек болот да. Анан бул кесип деген кандай десем, мисалы үчүн медицина тармагына аябай жакын болот. Мисалы үчүн бул жакта бир карыларыбыз мисалы үчүн ооруп, же болбосо давление болуп, же болбосо температурасы көтөрүлүп, же болбосо кандайдыр бир мындай оорулар пайда болсо, ошолорду айыктырууга мисалы үчүн аракет кылабыз. Бул медицина тармагынын бир бөлүгү десем жаңылышпайм. Студенттик күндөр кандай болуп атат негизи эле? Кимдер менен окуйсуң, же жалаң немис улутундагы немистерби, же сага окшоп башка өлкөдөн ушинтип келгендер барбы? Азыркы учурда студенттик күндөрү жакшы өтүп жатат десем болот. Анткени башка улуттагы адамдар менен таанышып, алар менен чоң убакыт өткөрүп, бир башкача сезимдерди калтырып жатат десем болот. Анткени биздин бир эле группада Африкадан, Англиядан, Бельгиядан келген студенттер бар. Алар менен чоң убакыт өткөрүп, азыркы учурда бир кубанычтуу күндөрдү өткүзүп жатат десем жаңылышпайм. Кыргызстан менен Германиянын окуунун айырмасы кандай экен? Деги эле немис калкы кандай келишет экен? Немис калкы өзүңүздөр билгендей эле аябай пунктуальный жана жоопкерчиликтүү келишет. Анткени мен Германияга жаңы келгенимде газмуттарым экөөбүз бир жолугушууга бардык. Жолугушуу саат 10-до башталмак. Биз 10 мүнөт эрте барып туруп, 10 мүнөт ошол жерде күтүп отурдук да. Качан саат 10 болгондо ошол жерге кирип барат да. Анан мен ошондон кийин мен аябай таң калдым да, бул немис калк аябай ушундай пунктуальный, аябай жоопкерчиликтүү болушабы депчи. Анан дагы байкадым, ошол мен газмуттарымдын атасы менен мен мындай иш кылып калдым. Бир такталардан бир нерселерди мындай жасапчы. Ошол кезде болсо, мисалы үчүн бир сантиметрлеп бөт ченеп, 1 миллиметр болсо дагы ошону ченеп мындай кыркып жатты да. Мындай биз болсо, мисалы үчүн мындай болсо, бул эч нерсе болбойт, 1 сантиметр болсо эч нерсе болбойт деп коебуз го. Жок, бул жакта таптакыр андай эмес экен. Ар бир ишти мындай өзүнүн майын чыгарып аткарууга аракет кылышат экен бул жакта. Мен аябай ошол жагына таң калдым. Немис тилиң кандай болуп калды? Кыргызстанда мисалы окуп жүрө бересиң, мындай башыңа кирбейт го. Бул жакта немистер менен аралашып жүрүп, тил кандай болуп калды? Ошол жөнүндө кеп кылалы. Азыркы учурда немис тилим жакшы эле болуп калды десем болот. Өз оюбузду кенен айтып берип, энергин баарлашып дегендей, албетте 100% эмес, бирок жакшы. Ата-энең менен качандан бери жолго элексиң? Канча бир туугансың? Же болбосо үйдөгүлөрүң менен ата-энеңден канчадан бери алыста жашайсың? Мен Кыргызстанга былтыр барып келдим, жайында. Апамды көрүп, ата-энемди көрүп, сагынычымды таркатып келдим десем болот. Алдыңда кандай максаттар бар? Окууда же окууну бүткөндөн кийин? Алдыда азыркы учурда көптөгөн максаттарыбыз бар. Алардын бири өз мекенибизге салым кошуу. Эң маанилүү суроолордун бири Кыргызстанда көп инилерибиз кайрылат да, көп жарандар кайрылат. Бизге деле кайрылып атат, мага деле көп кайрылат. Кантип кетсем болот?
кантип ошо Германияга окууга тапшырып кетсем болот, кантип иштегени барсам болот деп ушундай толгон токой суроолор келет да. Анан ошол бизди көрүп жаткан жаштарга өз кеңешиңди берсең, деги эле ушул Германияда окууну өзү сунуштайт белең сен? Мен айтарым, Кыргызстандагы окуу менен эле чектелип калбастан, Германиядагы келип өз билимиңерди күчөтүп кетүүгө чакырар элем. Анткени бул жакта билим берүү тармагы чындыгында аябай өнүккөн. Анда эмесе эркин микрофон кылалы анда. Сиздерге дагы чоң рахмат. Сиздер менен баарлашуу чындыгында жагымдуу болду аябай. Ишиңиздерге ийгилик, ар дайым ден соолукта болуңуздар. Мейли анда Нурмухаммед, бүгүнкү интервью соңуна чыкты. Сага терең ыраазычылык билдиребиз. Достор, бул видео сизге жакты деген терең үмүттөбүз. Эгер сиздин жакын таанышыңыз Германия өлкөсүнө же болбосо Европага окуганы, иштегени келем деп аткан болсо, сиз анда бул видео менен бөлүшүп, аларга жардамчы болуңуз, алар дагы пайда алсын. Эгер бул видеодо кандай кемчиликтер бар, кайсы жерлери сизге жакты, сөзсүз комментарийге калтырыңыз. Биз үчүн абдан чоң колдоо болот, бизге стимул берген болосуз. Анан эң акырында айта кетчү нерсебиз, сак саламатта калыңыздар.